Бул жагы кантип болуп кетти туугандар. Бул контачный сварканы көрсөткөндөн кийин көбүңүздөр сурадыңыздар кантип жасайт деп. Азыр сиздердин алдыңыздарга дагы бирди жасап көрсөтүп берем. Анын үчүн бизге не керек? Бизге туугандар рабочий микроволновканын трансформатору керек. Жана бизге кошумча эң жоон медный кабель керек. Эки башында эки наконечник. Булар жок, иштебейт туугандар. Обязательно наконечник же болбосо шиш медный катуу монолит деп коеюн да. Монолит темир шиш керек да. Экөөнү бириктиргенде учтары биригиш керек мындай болуп туугандар. Мындай кылып бириктирсе болбойт туугандар, эң учу менен. Мынакей туугандар, бизге мондай микроволновканын трансформатору керек. Өзүңүздөр көргөндөй бул жекте первичный обмотка, вторичный обмотка деген болот туугандар. Мына вторичный обмотка полный эки жагынан өзүңүздөр көргөндөй темир ара менен аралап алганбыз. Бул жагынан да аралайсыздар дагы. Анан бул жектен шиш бир нерсе менен нары кагып чыгара бересиздер. Бул жекте пластина болот, могу түйүндө темир пластина деп коебуз. Ошону да кагып чыгарасыздар. Могу эле калың провод кагыш керек. Мына ушундай. Бул жекте фаза 0. Фаза 0 эки эле провод кирет, башка эч нерсе жок туугандар. Мынакей. Буну апарып токко саясыздар. Вилкага да коеюн да. Мону провод алып коеюн. Мынакей. Фаза 0 бүттү. Анан кийин монтип 1,5 оборот болуп калабы ушундай. Мынакей. Көрдүңүздөр, ушундай алып өткөзөсүздөр, болду. Бул жекте башка эч нерсе жок. Мынакей. Бул жектен фаза 0ду бересиздер. Бүттү. Контактный сварка деген туугандар мондай кылып күйгүзбөш керек. Мондай. Точечный сварка деген ушундай болот. Кетейин. Бул мисалы шүрпөттүн ичиндеги майда лента ушун сыяктуу. Ошолорду оңдогонго мага керек. Муну мисалы сиздер эмнеге колдоносуздар, мен түшүнгөн жокмун да. Өзүңүздөр жазсаңыздар, мага жазап берчи депчи. Ошондуктан комментарий жаза кетиңиздер, муну эмнеге колдоносуздар. Мынакей туугандар, ушундай колдонот. Азыр өзүңүздөр байкадыңыздарбы? Экөөнү насквозь тешип өтүп кеттик. Мынакей. Эми бул мисалы уже чыкпайт да болчумбу? Варт этилип калды я. Дагы тешип көрөлү. Көрдүңүздөр, тешип өтүп кетти.